Саламатсыздарбы достор, туугандар. Жанагы Медералиевдин жарандыкка $500,000 берсе жарандыгын берелик деген демилгеси боюнча депутат жогорку кеңеши ошентип айтты го. Аны сөгүп, шыбап, шалпылдатып жатабыз. Бирок бул кадимки эле өнүккөн өлкөлөрдө колдонулган практика. Медералиев аны өзү ойлоп чыга алган жок. Кыргыздардын эле депутаты митип чыга алып көтөргөн жок. Ошон үчүн кыйкырып өкүрүп чыкканыңар туура эмес. Бул дүйнө жүзүндө колдонуп келген практика. Азыркы учурда, мисалы Түркияда мындай шарт бар. Ал киргизилгенине мына бир жарым жылдай болуп калды. Эрдогандын демилгеси менен ушундай мыйзам кабыл алынган. Türkiye'ye $500,000 емес, $250,000 инвестиция киргизсең. Инвестиция деген $250,000 ошол жерге же бизнес ачышыңыз керек, же болбосо ошол жерден үй сатып алышыңыз керек. 2 квартира сатып алсаңыз эле, мисалы, болду. Бул инвестиция салынды деп эсептей бергиле. 3 айдын ичинде сиздерге маселе жок, өткөрүп берет. Маселе жок, өткөрүп берет, жарандык берет. Ошондон бул кадимкилер нерсе. Эмнени чечишет? Муну менен эмне маселени чечишет? Мисалы, чоң өлкөлөрдө муну менен аларда адамдар жок болуп атат да, население. Бул жанагы Россия, ошондой эле проблема Түркияда, адамдар азайып атат. Бизде жылда көбөйүп атпайбы? У нас перепись болуп атат. Ал 7,5 миллион, 8 миллионго жакын деп чыкса керек. Биздин перепись боюнча жыйынтыгыбыз, элибиздин саны. Түркияда, Орусияда элдин саны азайып атат. Ошондуктан алар биринчиден элди алып келет, жакшы күчтөрдү алып келет. Жаңы күчтөрдү, жаш балдарды, Түркияда болуп, бизде мигранттарды алып атпайбы? Экинчиси, булар акча, инвестиция келип атат, ошол маселени чечет. Ошондуктан мындан эч кандай коркунучтары жок. Отура калып мына биякта миң Кытай жүрөт, анан алар 500,000 жөн эле берип коюп, жарандыкты алып койсо укпай калат, анан бир балекет, бир ылжыраган бирдекенин баарын эле сүйлөп атат да, ошол жерде отуруп алып комментарий жазгандарчы. Кичине кененирээк ойлосоңуздар, кыргыздардын жарандыгы, Кыргызстан жарандыгы мына кыйрат үйген анча кишиге керек эле жок, кыйрат үйген. Тим эле кыйрат бизде кезекке турган адамдар жок, биринчиден. Экинчиден, Медералиев жөн эле бул тиги асмандын башын чапчып айтып койду да. $500,000 бияка атайын бирөө инвестиция кылып анан тиги Кыргызстан жарандыгын алат элем деп эч ким келбейт. Ошондон эч коркпой эле койсоңуздар болот да. Түркияда келеген, Түркияда жакшы шарттары бар, жакшы экономикасы өскөн, баардык мүмкүнчүлүктөрү бар жерде $250,000 эле доллар. $250,000 эле доллар. $500,000 деген бир учурда Америкада ошондой бар болчу. $500,000 ошол жака инвестиция кылсаң, Американын жарандыгын аласыз деп. Көп адам ошентип салып алып ийген учурлар болду. Башка өлкөлөр бар, өнүккөн, аябай өнүккөн өлкөлөр бар, $1,000,000 чейин бар менимчечи. Ошондуктан бул кадимки эле көрүнгөн практикадагы иш. Ал Медералиев деген депутат мен тааныш эмес, досум да эмес, тааныбайм дагы. Эми айрымдар жакшы демилге көтөрүшөт да, ошол экен мен айтып коеюн деп атам да. Бул демилгеси жакшы, бирок $500,000 не то что биз ичинен өзүбүз эле кырып жиндеп болуп атабыз. Бизге келейин деген иш жок, өзүбүз эле жиндеп болуп атабыз да. Ал тиги $500,000 эмес, $50,000 деп койсоңор, ошондо деле кыйрат киши келбейт көрөсүңөр. Ташта ошондой кичине кененирээк ойлоно жүрөлүк туугандар. Ийгилик.